Өзүнүн кезектеги чыгарылышын жагымдуу ыргак менен баштаган бул сонун шоу программасы. Саламатсыздарбы, урматтуу музыка телеканалынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан жуманын алгачкы күнү көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Жума башталды, демек сонун шоу берүүсү дагы өз эфирлерин баштаган учуру ал эми өзүңүздөр жогоруда күбө болгондой сонун бир чыгармага күбө болдуктан анын кимдер келерин дагы аңдап билип турсаңыздар керек. Сонун баарыбызды балалыкка баш бактырып келген бир туугандар бүгүн бизде конокто. Кыргызда акан арыктан суу агат деп коет. Ата жолун улап, куудулдук өнөрдү дагы улап келген Каныбек Разыков жана анын бир тууганы Кыргыз эстрадасындагы мыкты ырчайым Гүлмайрам Разыкова. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр. Сонун, келиңиз жакыныраак отуруп алайлы. Бизден алыстап кеттиңиздер. Силерге жакыныраак отуралычы. Келип эле сонун чыгармалар менен биздин маанайыбызды дагы ачып, эфирди сонун кылып ачып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели дагы. Анан акырын маекти баштай берели. Баштаганда эле жакынкы аралыктагы концерт тууралуу баштайлы деп турабыз. Келиңиздер, ошол тууралуу айтып өтүңүздөр. Концерт тууралуу Кудайым буйруса 6 декабрда Бишкек шаарында филармонияда ушул Рахман Разыков атамын эскерүү концертин коердун алдында турабыз эми буйруса, Кудайым колдосо. Ошол эми Кудай кааласа жакшы өткөрүп алсак, ушул атамдын көрөрмандарыны ошол концертке келип көрүп кетишүүгө чакырабыз. Сизден дагы бир сөз болсун. Амандашып алыңыз. Урматтуу кыргыз элим, силерге чоң рахмат чакырууңуздарга. Буйруса мына атайын Ош шаарынан келип калдым мен. Буйруса 6 декабрь концерт, аябай жакшы азыр даярдыктар жүрүп атат. Бул нерсени биз ушул уюштуруп аябай күткөнбүз. Ошол баарыңыздарды чакырып калабыз. Урматтуу телекөрүүчүм, дал ушул концерт боюнча сөз кылып жатабыз. Сиздерге дагы сонун билеттерди бул жерде даярдап койгонбуз. Биздин атайын суроолорубуз дагы бар. Бул билетти алуу үчүн сиздерде сонун мүмкүнчүлүк. Рахман Разыков жөнүндө бир суроо берилет. Ал суроого ким туура жооп берсе, дал ушул 2 адамдык билетти сиздерге ыйгарабыз. Ал суроону дароо эле айта турган болсок. Келген конокторду өзүнөн угат окшойбуз. Келиңиздер, сиздер бир бериңиздер. Суроону узатып коюңуздар көрүүчүлөргө. Анан кийин эгерде жоопту билген болсоңуздар, сөзсүз түрдө бизге байланышка чыгып, дал ушул концертке 2 кишилик билет утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эми биринчи эң кызыктуу суроо берген инсанга 2 билет ыйгаралы. Андан кийинкиси ушул атам эң биринчи китеп кайсыл китеп жазган? Алгачкы китеби кайсыл? Оңоюраак эле берели, көрөрмандарга кыйнабастан. Урматтуу көрүүчүлөр, жалпы жонунан өзүңүздөр күбө болгондой 4 билет ойнотобуз. Ал бирөөсү биздин келген конокторубузга кызыктуу суроолоруңуздар болсо, суроолоруңуздарды ыйгарыңыздар. Ал эми экинчиси бул Рахман Разыковдун эң алгачкы жарык көргөн китеби кайсыл китеп болгон. Дал ошол китептин аталышын айтуу менен сиз дагы билетке ээ болсоңуз болот. Номерлер экранда жазылып турат, андыктан чамдаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүм, 6 декабрда сиздерди сонун бир концерт күтүп турат, эгерде сиз туура жооп берген болсоңуз албетте. Анан дал ушул концерт боюнча сөз кылып жатабыз. Келиңиздер, концертте кимдер келет? Кандай сатиралар, жаңы сатираларды күтө алабызбы? Концертте көбүнчө эми куудулдар. Ушул кыргыз куудулдары бардыгы келет. Демек бир кыргыз куудулдарынын бир каймактарынын десек болот, чогулган бир сахна болот турбайбы? Эми бул атамдын эскерүү концерти болгондон кийин ал жерде ошол кыргыз куудулдарынан бир жарымы атамдын шакирттери да. Анан жарымынан азырагы атамдын достору,ийнилери, аларды чакырбасак дагы болбой калат. Анан эми эстрада ырчылардан Гүлжигиз Сатыбеков, Расул Маматкулов, Самара Каримова, Бактыяр Токторов ушуларды чакырганбыз эми буйруса. Негизи эле концерт берүү баягы өзүн актайбы же болбосо баягы көпчүлүктөр актайт дейт, актабайт дейт. Анан эгерде концерт берүү баягы каражат түшкөн, каражат кайсыл жака сарпталат деген суроо. Фонд атайын түзүп жатасыздарбы же кайрымдуулукка кетеби? Бул концерттен түшкөн акчаны Кудайым буйруса бул негизи бул концерттин билетин жарымы чакырууга кеткен да. Анан эми ошол эми канча түшөт билбейбиз эми. Канча түшсө дагы атамын ушул акыркы өлөрдөн алдын кино тарткан, Эрен деген кино тарткан. Ошол киносу аягына чыкпай калган. 20% тартылбай калган жери бар. Буйруса ошол кинону тартканга жумшалат.
Ооба, дал ушул мүнөттөрдө бизде Анан телефон дагы бир чалуу суроого бар экен. Аны кабыл алалы. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчүм? Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, сиз сонун шоу программасына келдиңиз. Саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт. Дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар, албетте сизден уланталы. Бир нерсени айтайын Мен деп бир сурооңузга жооп бербей калыптырмын да. Жаңы программа күтөбүзбү деген сурооңузга. Негизи бул концертте ошол атам эң күчтүү жазган сатиралары ойнолот. Анан атамын ырлары ырдалат. Себеби атам ыр жазган адам болгон. Ал ырына Алишер Тотаев деген обончу ырчы агабыз обон жаратып ырдап жүргөн, өзүнүн өкүл кызы Сапар Сакыбаев, Канчайым Токоева деген эжелерибиз. Кудайым буйруса ошол ырларынан да ырдалат. Мен бул атам эскерүү концерт болгон үчүн көбүнчө эле ошол атам эң күчтүү жазган сатираларды ойногонго, элин астына алып чыкканга аракет кылып даярданып атабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде телефон чалуу бар, дароо эле кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Сонун шоу берүүсүндөсүз. Келиңиз. Эч эле бизге байланышка чыга албай жатат эмнегедир бүгүн көрүүчүлөрүбүз. Бир аз күтүп турсаңыз болот, урматтуу теле көрүүчүм. Биз телефондо кабыл алганга чейин ооба дагы бир жолу чалып көрүңүз. Албетте биз сизди күтүп алабыз. Эң сонун анан негизи эле Рахман Разыков жөнүндө сөз кылып жатабыз. Белгилүү сатирик, акын, жазуучу деп жатабыз. Анан сиздердин ошол оюңуздарча ошол Рахман Разыков ушундай чыгармачыл инсан болушуңуздарды каалай эле, ою кандай эле? Негизи баягы айтышат го, мен балам жол баягы басып өткөн жолду балам басып өтпөсүн деп. Бирок суроону телефон чалуудан кийин жооп берет экенбиз. Алло, саламатсызбы? Сиз сонун шоу берүүсүндөсүз. Алло, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Сүйлөштүк. Атыңызды айтып келиңиз, таанышалы биринчи. Бишкектен чалган Гүлжан. Өзүм сексенде кемпирмин. Рахман Разыковдун баласына калуу айтайын дедим эле. Келиңиз. Албетте. Атасындай чоң ийгиликтерге жетсин. Бактылуу, таңайлуу болсун. Мен чөйрө көрсүн. Жүзгө чыксын. Ар дайым жени сак, элди күлдүрүп жүрө бер балам. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дейт. Биринчиден сага ден соолук каалайм. Үй бүлөңө өмүрүң uzun болсун балам. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүр. Мен өзүм 80-де кемпирмин. Сага ушунчалык күйөрманмын да, сени күйөрманмын десең болот. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Анан апа, сурооңуз барбы? Эгерде сурооңуз болсо кабыл алалы. Же айтылган суроого дегенче байланыш алыстап кетти окшойт. Куттуктуу айтуу үчүн гана чалып туруп, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына ушундай бизге азыр да ушул өзүнүн каалоо тилегин айткан көрүүчүлөр чалып жатат. Эгерде сиз дагы да ушундай каалоо тилек, куттуктуу айтам десеңиздер, жана ошондой эле Рахман Разыковдун алгачкы жазган китеби кайсыл деген суроого туура жооп берсеңиздер, билеттерди ыйгарабыз, андыктан чамдаңыздар. Номерлер экранда жазылуу. Ушул 80-ге чыккан апабыз экрандан алыстап кете электе. 2 билетти сразу ушул апабызга берип коелучу. Макул. Анда апа, эгерде көрүп жаткан болсоңуз, сөз түрдө кайрадан бизге байланышка чыгып, биздин редакторлор менен байланышып туруп, билетиңизди алып кетсеңиз болот. Анан кийин жана суроого кайра кайтып келели. Балага көбүнчө чыгармачылык жолдо жүргөн инсандар бул жол татаал дешет. Анан Рахман агайыбыздын ою кандай эле, Гүлмайра майым жооп берип өтсөңүз. Негизи эң эле каршы болбогон үй бүлөдө менин атам болгон. Мен кичинекейимден эле ырдайт болчумун. Атаман башка баары каршы болгон, акем да каршы болгон. Апам колдойт болчу, апам. Ушунчалык багы атам раматылык мындай инсан болчу да. Эмнени кааласаңар, ошол нерсени жасагыла деген. Бул жашоодо, бул турмушта ушундай. Эмнени жүрөгүң кааласа, ошол нерсени жаса деп айтат болчу да. Анан мен ырчы болом десем, хорошо, ырчы болсоң жүр анда деп мени ушу 9-классымда эле уже Бишкекке борбор шаарына алып келип ырдатып жүргөн. Эң сонун кечирим сурайбыз. Телефон чалуу бар экен, андан кийин улатсаңыз, дароо эле кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз, атыңызды айтып таанышып-төлө. Кош келипсиз. Сиз суроого жооп бересизби? Келиңиз.
же суроо бересизби? Менин оюм боюнча Рахман Разыковдун бүтө калган Дилбаян деген китебин окуганбыз. Ошол биринчи китеби болуш керек деп Тилекке каршы. Бүтпөй калган Дилбаян деген ал акыркы чыгарган китеби. Тилекке каршы бул суроо туура эмес болуп калды. Мүмкүн дагы варианттарыңыз бар? Десек алыстап кетти окшойт. Ооба, бул акыркы китебинин жарык көргөнүн, билгени дагы бул чоң жетишкендик албетте. Болбосо азыр эле чыккан да. Ооба. Ушул китеп жөнүндө кеп башталып кетти. Эми ушул китеп тууралуу дагы келиңиздер айтып өтүңүздөр. Баягы бүтпөй калган Дилбаян, аталышындагы китеп ноябрь айында Ошондо чыкты. башталып туруп анан аягына чыкпай калгандыгы үчүн ушундай тема коюлдубу? Туура таптыңыздар. Сиз бул китеп өз негизи атам жазып баштаган. Продюсер Рысбек Жабиров экөө Бишкекте жазып, анан бул китептин ошол Рысбек Жабировго тапшырып кеткен да, ушул китепти жазасын мен калганын сага жөнөтөм деп Ошко кеткен атам. Ошко кетип, ошол коронавирус болуп калып, больницада жатканда дагы анча-мынча жазып Рысбекке жөнөтүп, анан атамын кыскасы бул жазылбай калган китеби болуп калган да. Бу да эми бул китепте аралаш жөнүндө жазган. Аралаш кодулар тамаша тобу жөнүндө жазган, Манас Бердибеков Айшатан жөнүндө жазган. Анан кийин бул китепти Рахман Разыковду эскерүү кылып жазам деп атып, анан Рысбек Жабиров буну Рахман Разыковдун бүтпөй калган Дилбаяны деп темасын койгон. Ооба, мүмкүн азыр дал ушул суроого туура жооп берүү үчүн алдыда жогоруда айтылган алгачкы китеби кайсыл биздин телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт. Тилекке каршы бир аз бизди баягы урматтуу көрүүчүлөр күтүп туруңуздар, чалгандан кийин Биз ооба, маегибизди бүтүрүп туруп анан кабыл алабыз. Албетте, сиздерди күтүп эле турабыз. Мындай бир сөзүнөн дагы кайрып кетиш туура эмес болуп калып жатат, оюн толук бүтүрсүн деп, андыктан күтүп турсаңыз сонун болот. Келиңиз, оюңузду жыйынтыктап дагы бир. Ошол китеп, эми бул негизи ошол китеп биринчи аралаш кудулар тамаша тобунун тарыхы жазылмай болгон да. Бул китепчи атам биринчи максаты ошол болчу да. Аралаштын тарыхын жазам деген, андан кийин эле Рахман Разыковду эскерүү болуп калган. Ошондой кылып жазабыз деген, кийин эле Рысбек Жабиров бул китептин жарымы Рахман агайдын кол жазмасы, ошондуктан бүтпөй калган Дилбаян деп атын койгон да. Эми сонун билдирели. Анан Гүлмайрам айым, акыркы убактарда сизди ырды байма-бай чыгарып жүргөнүңүздү байкап атабыз. Ушул жаатка катуу иштеп баштадыңыз окшойт. Тез-тез сүйлөдүң, телефон чалды. Анан бизде кече жакында эле клипиңиз презентация болду. Ошол клип тууралуу да айтып өтсөңүз. Негизи ушул жылы өтө жемиштүү жакшы жылдардан болду мага. Өзүмчө эле бир мындай мага дем күч болуп, чыгармачылыкка аябай басым жасап калдым. Тез-тез сүйлөп атам, басым жасап калдым. Ооба, клип акем экөөбүздүн дуэт клибибиз тартылды, ал дагы кетти сиздерде. Кече жакында эле ошол Бекбор Биев агайыбыздын Аяп кой деген аттуу чыгармасына клип тартылды. Ал дагы бир өзгөчө бир сонун эмеде тартылды. Сиздерге чоң рахмат. Клиптерди алып ушул жерде коюп Ооба, балалык деген чыгармаңыздар алгачкы дуэт болду окшойт. Менин баамыма караганда. Алгачкы дуэт, мен алгачкы ырдаган. Сиздин алгачкы ырдаганыңыз, мен дагы азыр сиз ырдап атсаңыз, мен байкап турдум да. Бир мындай окшоштура албай эле аттыңыз. Мен Ооба, Гүлмайрам айым мындай бир көнүп калгандай да. Азыр ушул жерден уланталы. Бизде чалуу бар экен, көрүүчүбүздөн. Алла саламатсызбы? Биз угуп жатабыз. Келиңиз, алыстабай биз менен сүйлөшүңүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз. Кубанычтабыз, жооп бересиз. Ооба, суроого жооп берейин дегем. Келиңиз. Бул чоң кудулдун чөнтөк китеби деген китеп эмеспи? Эмес, ошол. Дал эле ошол. Эң сонун. Сиз туура таптыңыз, атыңызды айтып койсоңуз алыстабай туруп. Десек, биздин көрүүчүлөр бат эле алыстап кетет. Байланышып кайра жаңкы чалган мен болчум, туура чалган деп атыңызды айтып коебуз деген ишеничтебиз. Ооба, жана ошондой эле редакторлор менен сөзсүз түрдө байланышыңыз. Эгерде утуп алган болсоңуз, Жаш гвардия бульвары 59 дарегине келип, УТРК жайгашкан редакторлорго байланышып алсаңыз сөзсүз түрдө болот, урматтуу телекөрүүчүм. Анда 4 билеттин тең эси табылды окшойт. Биринчиси 80 жаштагы апага бердик, экинчиси дал ушул суроого жооп берген айымга. Куттуктайбыз, урматтуу телекөрүүчүм. Ооба, анда эмес маегибизди андан ары уланталы. Негизи бул сиздердин дуэтиңиздер биринчи, анан мындан ары дагы байма-бай иштешүү пландар барбы? Алдыда дуэттер күтүлөбү? Ооба.
Менде бар план. Бул ойлоно элек. Билбейм да койбойсуң. Бирок Азыр бир аз кирелик десеңиз. Мен өзүм жаздырып, өзүм даярдап, бар даярдап койгондон кийин ырдап берсе, ошого да сүйүнөм да. Потому что мен негизи баягы тамашалашып койгом да сахнада делечи. Ырдабайсыңбы деп калат да. Жок, мен ырдабайм, мен акыл эсим жайында деп коем да. Ошентип тамашалашып коем да. Ошентип өзүм ырдап калбадымбы кайра? Азыр тойго барганда куудул, ырчы деп чакырышат да, өзүчө багы билип күлүп. Анан ушул балалык ырды дагы 1 ай, 1,5 ай артынан жүрүп, голос түшүрүп берип койчу деп жалдырап жүрүп жаздыртканмын да. Демек, идея сизден чыккан экен да. Мен баягы буга чейин тойлорду алып барып берип койбойсузбу, канчага алып барып бересиз деп суранат эле. Ушул клип чыккандан бери тойго келип ырдап берип койбойсузбу деп баштады да. Кызыктай болот экен да. Бул тойго ырдап чакырып атса, демек ырдаш керек окшойт, ылатыш керек окшойт. Ооба, бизде негизи группада өзүбүздүн Бештапан Кудулар тамаша тобунда Ильяз деген жигитибиз ырдайт эле да. Анан Акылбек Абдиев деген жигитибиз ырдайт эле. Калганыбыз ырдабайт эле. Анан Союз анча-мынча ырдап калат эле. Соке. Анан өмүрү ырга түшүнбөгөн Боке ырдап калды да. Болсунчу жана нананы элегендеринчи. Текси жок элердичи. Анан эми Боке ырдап аткандан кийин мен кантип ырдай албайм дедим да. Анан ошентип макул деп макулдугун берип ушул дуэтти ырдап калдым мен дагычы. Негизи сону ырдаган. Кандай экен негизи эле ырчы болгон жактыбы? Ырчы болгон анча деле эмес экен, акчасы жакшы экен да. Ырдап эле кетип калат турбайсыңбы? Ошончо баары ырчы болуп атат окшойт. Көп деле сүйлөбөйт экенсиң. Эми анын деле түйшүгү бар ырчылардын делечи, бирок издениш керек, табыш керек, клип тартырыш керек дегендей оңой иштин өзү жок да. Иштешүү кандай болду экөөңүздөрдө? Анан же бири-бириңиздерди аябай жакшы билген үчүн оңоюраак эле болдубу? Иштешүү бизге кыйын деле болгон жок. Менин мүнөзүмдү билет, ооба, акемдин мүнөзүн мен билем. Бирок мен өзүм бар жокту өзүм даярдашым керек, өзүм кылышым керек, өзүм чакырып, өзүм бул даярына келиш керек, ошол эле. Клипте деле ошондой болду. Клипте деле ошондой болду негизи. Мен даярына барам дедим, капа болбо дедим, мен андай. Как актер ойноп берип коет. Айган ушул жерден бири-бирибизди билебиз деп калбады. Ушул биле турган эми канчалык деңгээлде чын экенин тастыктап бир суроолорду берет окшойбуз. Ооба, келиңиздер. Бизде даярдалган суроолор бар. Блиц суроолор, биз кезек-кезек менен беребиз, бат-баттан жооп беребиздер. Баштайт окшойсуз. Рахман Разыковдун мүнөзү кандай болгон бир сөз менен? Токтоо. Экөөңүздөргө тең. Ошентип сүрөттөй аласыздар. Бири-бириңиздин жакпаган сапаттарыңыз. Сизден баштайлы. Мунун жакпаган сапаты? Майрам айымдагы жакпаган сапат. Бул бир түрү эле зымы үзүлүп кетет. Бир түрү эле жакшынакай адам болуп калат да. Ошол сапаты жакпайт да. Кандай учурда зымы үзүлүп кетет? Өзүнө туура келбеген учурда да. Анан ошол өзүнүн кылам дегенин бирок кылат. Бул жакшы сапат окшойт. Жакшы сапаты бул жагы. Бирок сизге жакпайтпы? Мага туура келбей калат да, эмнегедирчи. Ошол бул өтө акем өтө мындай ынжык деп коелу эле. Ооба, мындай көп нерсе жазып бербейби? Бир сөздү улам айтып уруша берет. Атам Раматылык ошондой болчу да. Ошол сапат бар. Ошол сапаты жакпайт. Туура эле айтты, экөөңүздөргө тең туура эле. Туура эле. Сиз жөнүндө деле, сиз жөнүндө. Мен анткенде бул ушинтип баштаганда эле мен айтам да, бир сөздү кайра кайталай бербей мындай тарс тез бүтүрчү депчи. Мен анан көп айтат, жеңем да айтып калат да, келинчегичи. Акеңизге караганда сиз мындай бат-бат бүтүрөсүз депчи. Мындай сөздү дагы башка, эмени дагычы. Ордуңуздарда канча жаш? 1 жаш. 1 эле жаш. Бирок аларыбыздан аке дейт. Акыйлаштырабыз да бир аз. Андан тойго барганда экөөбүз сүйлөшүп калабыз да. Анан мен азыр мындай кылыш керек десем, колуңду түшүрүп сүйлөчү. Наракта коноктор айтат да, эжеси акесин урушат, үкесин урушат деп. Карындаш акесин. Мен аны эсимден чыгып калып эле мынантип баштайм да булачы. Бул мынтип Мунун болгон эле урушкан эле, история кылып коелу, сүрөткө түшөйлү, видео болоелу. Мен жактыра бербейм история. Андан ушундай ким атасына жакын болчу? Кичинекейинде же мүмкүн чоңойгондо деле. Мен көбүнчө атам жанында жүрүп калгам. Үйдө караганда гастролдо атам менен көп жүргөм. Демек сиз. Бирок акыркы убактарда мен өзүм эми кыз киши атага мээрим төгүп жакын болуп калат го. Чыгармачылык
садиктан баштагандан соң атам менен көбүрөөк баарлашып, кандай кылсам болот деп биз көп мынтип эме кылып калдык. Баарлашып, ооба, ошон үчүн чоңойгондо мээрим төгүп калганмын. Сон. Ким жакшыраак ырдайт? О, мен. Негизи балалык туурасын айтыш керек, балалыкты ырдаганыбыздан кийин көбү сага караганда акең жакшы ырдаптыр деген көп комментарий. Чынында Кандай кабыл алдыңыз? Кандай кабыл алдың, айт. Мен жакшы эле кабыл алдым, эч кандай бир зависть болгон жок. Негизи чынында айтканда атам аябай жакшы ырдайт. Ооба, атам жакшы ырдайт. Атам ушундай сонун ырдайт. Сиздин үнүңүздө бир ошол Рахман Разыковдун бир кириптери калган сыяктуу сезиле берет да мага. Ооба, ушуну туура айтасыз да. Атам анда тирүү кезде эле спорт сарайда концерт коюп атабыз. Мен сахнада Тынар Курбаналиев менен ойноп атам. Ойноп эле келсем, сахнанын четинде атам досу күтүп туруптур да. Анан атаң кана деди да. Деди, атам раздевалкада болсо керек десем, а сахнада ким эле деди да. Менмин десем, ушунчалык окшош боло берем деп атам сахнада экен деп күтүп тура бериптир да меничи. Негизи менин үнүм окшош атама. Ошо туура эле байкап турмун анда деп коеюн. Кодулдук же ырчылык? Кодулдук. Сиз үчүн кодулдук, сиз үчүн ырчылык болсо керек. Үй бүлөңүздөрдөгү эң негизги баалуулук, бир сөз менен. Баалуулук негизи бактылуулук, апам. Бактылуулук дейм. Ошол. Тынччылык, Мээрим, ден соолук бир туугандык. көп го дейм. Көп кой мен. Бакыт деп коюңуздар, бакыттын ичинде баардыгы бар дейт. Ооба, бакыттын ичинде баардык нерсе бар. Аха, мектепте ким жакшы окуган? Мен жакшы окугам деп. Мен мектептин сыртынан көргөм. Ооба, чынын айтканда бул акем келет болчу, баягы тапшырма деп коет го. А мен жазып берет болчумун. Демек сиз жакшы окугансыз. Ооба. Анда жакшы окугандарга суроо болсун. Сынайбыз. Зататоч деген эмне? Кыргыз тилден, Ооба. Эске Зат. Зат деген нерсе. зат. Зататоч өзүн кайсыл сабактан берет? Кыргыз тил. Кыргыз тилденби? Келиңиз сиздер Зататоч, ататоч. алып барайлы. Ататоч. Сынаточ. Сынаточ. Ооба, зат. Көзгө көрүнгөн нерсенин баары зататоч болуп айтылса керек. Ататоч, Заттын атын билдирет, ооба, заттын атын. Ким эмне деген суроолорго жооп берген Ооба, зататоч. ооба, ким эмне туура. Кийинки суроо, 7 жерде 4. Сиз жооп бериңиз. Математика, кыргыз тил бул жак бүттү, математика сизге болсун. 7 жерде 4, 34. Жок. 7 жерде бир канча? 7 жерде 7. 7 жерде 2. 14. 7 жерде 3. 28 экен, 7 жерде 28, ооба. Математика мугалим дейсиз. 7 жерде 2. Ана отурчу эле уюшпалы. Сизге жардам берейин деп мондайды улантып кетүү үчүн. Мен баламды Сиз эмеге окшошуп кетип экенсиз, жана Гүлназ Чыныбек кызы. Байкы күлгөндөрүңүз, эмелериңиз жаман окшош. Мен баламды жатта, таблицаны жатта деп азыр урушабыз го. Кайра өзүбүз жаттап коюшубуз керек. Жана акыркы суроо болсун. Ооба, музыка сиз үчүн. Сиздер үчүн Жалгыздан жооп берсеңиз. Музыка менин жан дүйнөм. Баягы отурсам да, турсам да, уктасам да ушул музыка бияка эме болуп калган да. Кандай кылыш керек? Ооба, кандай ырдаш керек? Кантип эме кайсыл чыгарма тандаш керек? Ушул музыка менен иштеп жүргөндөн кийин бул жан дүйнөм деп эсептейм. сиз үчүн. Музыканы билбейм го, бирок кудулдук менин жан дүйнөм да. Эми таанып баштадым да. Ооба, сон. Анда куудулдук жан дүйнөм деп калдыңыз. Эми сизден сатира суранбасак болбойт. Келиңиз ушул отурган жерден эле биз үчүн, жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн келиңиз. Кыргыз эли үчүн сатира аткарып бериңиз. Сатира аткарып берейинби же кызыктуу окуя айтып берейинби? Кандай каалайсыз? Күлдүрсөң болду. Ооба. Болгон окуялардан айтып берейин эми. Болгон окуядан айтып берсем, ушул окуяны көбүрөөк айтам да мен. Раматылык атам, анан эң чоң уулум Исхак, мен үчөөбүз үйдө отурабыз да. Анан кийин Исхак уулум бир нерселер жасап ойноп калды эле. Мен айттым да, ай молодец. Ата ушул уулум чоңойсо мени багат дедим да. Президент болот, депутат болот десем, атам Раматылык мени карап туруп, "Эй бала, сен ушул жашка келгенге чейин мен сени баксам. Анан бул Исхак чоңойгондон кийин бул дагы сени бакса, сен өз бирөөнү багасыңбы" деген. Сен дайыма эле бирөө экен, э? Чын элем да ойлонуп. Эми ошондой. Ушундай баягындай суроолорду берет болчу атам.
Эң сонун негизилемемде бир суроо бергим келип жатат да. Мурда дагы бизге албетте кодоо сатирик чыгармачыл инсандар келген да. Анан мен бир сурап калганмын. Ушундай бир аткарып бербейсизби, күлдүрбөйсүзбү деп оозуман чыгып кетип атпайбы? Ушу күлдүр дегенде эле мен ушу күлдүргүм келбей калат да дейт да. Сизде кандай? Негизи мындай студияда, радиодо олтурганда бир аз ыңгайсызыраак да. Себеби биз эл менен иштеп үйрөнүп калганбыз да. Чоң аудитория. Эл олтурганда башкача образга киресиң да. Анан баягы радиодо мындай түз эфирлерде андай образ жок болуп калат дагы. Кээ бирөөнө жагып калышы мүмкүн, кээ бирөөнө жакпай калышы мүмкүн. Жөн эле койсо болмок да. Дейт да. Кээ бирөө аябай сонун айтты дейт. Ошондон ренжип калбасын деген максатта айтты болуш керек деп ойлойм ошол инсан. Демек ар бир нерсенин орду бар, айтылуу жери бар. Кээде илхом дагы келбей калса керек ошол. Күмөндөр Айштам айткан экен да көчөдөчү Бишкекте. Күмөндөр байке күлдүрүп койбойсузбу деп берди. Эй, концертке бар күлдүрөйүн деп. Жок, азыр ушул жерде күлдүрүп коерүң деп. Сен эмне иш кыласың? Базарда ботинка сатам деп берди. Анда сен да ботинка берчи азыр мага десем, ан базарга барсаңыз ботинка берем деп берди. Туура эле бир жагы. Ар бир нерсенин өзүнүн ордунда дейт. Сонун. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар музыка каналында сонун шоу берүүсү. Биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Азыр кичине музыкалык тыныгуу болсун, андан кийин маегибизди уланталы. Aydın
Сонун музыкалык чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аккуу Белең Айперим деп аталды. Ал эми өзүңүздөр жогоруда күбө болгондой сонун музыкалык чыгарманын аткаруучулары азыркы учурда конокто, биз маегибизди алдыга айлантабыз. Ооба, азыр Каныбек мырза бизге бир сонун болгон окуя айтып берди да. Анан албетте бул ушул кудулдук өнөрдү аркалап, улантып келгениңиз үчүн болду. Анан бир тууганыңыз Гүлмарам айымда да ушундай бир өнөр барбы деп кызыгып турган чагымда эмнеси болсо дагы Рахман Разыковдун кызы. Ооба, туура айтасыз. Бул негизи мындай анекдот айтканын билбейм го, мындай болгон кызыктуу. Бул жанагындай мындай компаниялар болуп калат го. Чорный кассалар болот го. Ошол жерде сөз бербей күлдүргөнүн билем да. Мындай Ал үчүн азыр силер эмнеде чорный касса уюштурсаңыз жакшы болот. Азыр эфирден ойнойлу анда. досторум менен чогултуруп калып эле анан мен келбей калсам эле сен жок болсоң кызыксыз боло берет, сен келсең шаңга бөлүнөт деп калышат. Анан баары эле күлүп кирип эле кандайсыңар деп кирип барсам эле күлүп эле сүйлөсөм эле күлө беришет. Анан атам чоң акебиз бар да, Бишкекте турат, Сардар акебиз. Анан сен деле сатира ойнойсуңбу, мына Гүлжайын Атакановага окшоп деле чыгып, мына балдар менен кошо деген кандай болот экен, ойносомбу деп бир келген. Эмемчи, аябай ойногом. Анан атам раматылыкка, ата мен деле ушу сатира ойноп чыксам кандай болот экен деп айтсам, кызым сен могул ырдап аткан ырыңдын текстин туура ырдачы, анан сатира ойнойсуң. Демек сизде кызыгуу болгон экен да. Мен кичинекейимден эле баягы Алипе майрам болуп калган да, болот го Алипе анан Ж деген тамга мага туура келип калган. Жапар жоро биригип китеп окуп жатышат деген ырды айтып беришим керек болуп эле. Анан Жапар деген абабыз бар, атам бир тууган иниси болот кичинекей. Анан аялынын аты Зура болчу да. Анан ошону жаттап отуруп эле анан Жапар Зура биригип китеп окуп жатышат деп эле өзгөртүп салат болчумун да. Анан ой эмне эле Зураны айтасың, Ж тамгасы, Ж десе эле хорошо азыр дейм да. Жапар Зура биригип деп эле ошодон атам улам айтат болчу, ыр жазганда дагы өзүм мындай башкача бир кооздоп салам да, ал текст калып кетип эле башка текст. Ошодон улам анан атам, кызым сен ол текстти туура ырдагын, анан интермедиа ойнойсуң. Ал интермедиа деген чыгып ар бир сөздү жатка билип, сүйлөп, жетпей калган жерин кошуп жеткириш керек деген анан болбойт экен анда деп. Кийин баягы эс тартканда бой жеткенде ой болдубу сизде? Ошол эс тарткандагы сөз. Ошол баягы кече бир 3 жыл мурунку эле сөз. Мен ошол ыр боюнча экен деп атпаймынбы? Жок, ал кичинекейимдеги ал баягы Алипе майрам. Кийин эс тартканда айтып атпаймынбы? Мен деле кудул болсом кандай болот экен депчи. Ушул жаатты дагы алып кетсем кандай болот десем, анан ошол сөздү айтып атпаймынбы ага. Бирок азыр кандай өзүңүз улантайын дейсизби? Жок, азыр жок. Только чыгармачылык менен. Такыр ойлонбоймун дагы. Анткени кудул акем ырчылыкка тартып аткандан кийин өзүм кудул болбойм. Эң сонун. Негизи эле мындай кичинекей кезиңиздерде ушу кудул болом же чыгармачыл инсан болом деп ойлойт белеңиздер өзүңүздөр? Негизинде мен атам менен 2 классыман баштап чогуу жүргөм да гастролдочу. Мен атама таң калам да ошондочу. Мен 2 класста окуган уулуму азыр алып келбейм да, мен өзүм менен чогуу алып жүрбөйм да. Атам мени ошол кезде, ал кезде машина да жок, 24-10 деген Волга бар эле, сары. Ошол машина менен бир жерге барып алышып, концерт коюп, жатып алып, эртеси күнү дагы ошо башка машина менен кыйналбай экен деп ойлочу элем да. Менчи жүдөп кетем да. Мен азыр мен чоң эле 6-класстагы балам деле жете эле барбайм да, мен мисалы үчүнчү. Ошентип жүрүп эле мен кызыгуу менде ошондо пайда болгон да. Мен деле сахнага чыксам, атам окшоп ойносом интермедиа деп. Анан 2002-жылы 8-апрелде атам Бештапан деген кудулдар тамаша тобун түптөдү. Анан өзүм теңдүү балдар ошолор менен сахнага чыккам эң алгачкы жолу. Мурда ошондой болчу эле дейм да, себеби баягы чыгармачыл балдардын адамдардын балдар айтышат ошо атам ээрчитпүрчү, апам ээрчитпүрчү. Азыркы бирок жашоо шартпы билбейм, айтор чындыгында эле эч ким ээрчитпейт. Же мурда өнүккөн сайын адамдар жалкоо кеттиби же кандай болуп кетти билбейм, кыскасы. Азыр эми ар кимдин өзүндө машина бар, ээрчитип жүрүп турган деле шарты бар, бирок ээрчитпейт да эмнегедирчи. Сизде? Менде болсо кичинекей мен ырга аябай кызыкчумун, бирок мен эч ким ырчы болот же ырдайт деп ойлогон эмес. Чоң эжем бар, Элеонора деп. Ошол эжемди жакшы ырдайсың деп апам жетелей берчү ыркесе конкурстарга. Анан мен болбой эле, мен сенин тамагың, менде да хрип бар да. Сенин тамагың бүтүп калат, кыйкырсаң да бүтүп калат, ырдасаң да бүтүп калат деп мен өздөрүнчө жактырбайт болчу. Анан жок деп мен ушу болбой эле, мен ырдашым керек деп эле анан ушу жетелешип ырдап жүргөм. 9-классымда чоң сахнага ушул Бишкек
Бишкек шаарында чыккам, Россия кинотеатрына. Ошол чоң сахнага атам алып келген, раматылык. Ошондо аябай өзгөчө бир толкундануу. Анда да биринчи сахнага чыгып атпайбы? Ал кезде моундай микрофон жок. Шунур менен микрофон. Бул чыгып эле сүйлөп эле, эми ырды баштап эле, ырдап баштаганда эле Шунур түшүп калды да жергечи. Адам көп да. Адам көп да, ал кезде көп келет. Беш тапан деп ырдап атат фонограммада. Жаз гүлүм мени кайгырба деп ушинтип ырдап бүткөндөн кийин эле мынтип поклон берсе жерде Шунур жатат да. Анан анда сүрөбөй алып туруп кайра сайып туруп аркасына чоң рахмат деп Эсте кала турган бир Мурда билесиздерби, эмеде сахнанын четинде Ямаха чертип, гитара чертип турушчу. Анан чыгып фонограмма чертип тура берет. Ооба, чертип турушчу. Бул коом эле эчтеке болгон жок. Наркы чертип аткандар жаман эмне болду. Анан мен ырдап атсам, ал кезде мондой музыка койгон балдар ылдыйда отурат болчу да. Расул деген, Расул коюп болчу, ылдыйда отурат болчу. Ырдап атсам эле утур эле ымдайт да, мынтип элечи. Эмне ымдап атат деп карабай эле көрсө Шунуруң түшүп калды, баягы сайбал деген турбайбы. Аны мен көрбөй эле ырдап бүтүп эле мынтсем жок. Түшүп калган турбайбы, алып секип. Чоң рахмат деп кирип кетсем, баягы Ямахада турган акебиз. Эмнеге чыктым мен өзүм? Сону бир кызыктуу окуя болуптур. Эсте калар. Ошо биринчи жолу чоң сахнага 9-классымда чыкканмын. Эсте каларлык болуптур ошо. Биз уланталы, анан сиздерге оюн бар даярдаган. Бул сиз үчүн кыйынчылык деле жаратпаса керек, бирок Гүлмайра айым үчүн бир аз татаалык жаратып койгон. Мен үчүн Гүлмайра айым үчүн деле мындай бир кыйынчылык жаратпаса керек. Анткени өзүңүз айтып калдыңыз. Чорда кассаларды аябай күлдүрөм деп анан тууроо жагынан дагы барсыз деген ойдобуз. Каныбек мырзадан баштайлы биринчи. Сизди сахнага жөнөтөлү дагы. Мени? Ооба. Сизди. Азыр биз кагаздан кайсы бир атактуу адамдардын же болбосо кимдин сөздөр чыгат. Аны сиз туура беришиңиз керек. Гүлмайра айым аны табыш керек. Сиз нары карап отуруп алыңыз, бизди кагазды көрбөшүңүз керек. Сиз Кем көзүм бул жетеби? жакка карабаңыз, Ооба. Көрүнүп атабы? Көрүнүп. Сыртыңыздан окуп койбоңуз. Кандай эле? Сүйлөбөш керекпи? Бактияр Токторов. Дароо эле таптыңызбы? Келиңиздер, анда мен жаныңызга барып алайынчы, Жакшы болот эле жаныма келсеңиз. Жаныңызга туруп Биринчисин дароо эле таптыңыз. Кыйынчылык болбоду окшойт, э? Буну көрүүчүлөргө да көргөзүп коет окшойбуз. Экранды карабайсыз. Так, кандай? Чын оюн болсун. Ал кандай эмеси бар эле бунун, не? Так. Сахнада кандай көргөзөт өзүн? Мындай да? Ырчуу? Чачы мындай. Чачы короткий. Бир аз мындай да? Аял Сүйлөбөйбүз, сүйлөбөйбүз. Ырчайым. Ырчайым, макул айтып коеюн ошону. Сиз сүйлөбөңүз. Мага жардам берип атат, бир тууганым да. Бул кандай эмелер? Бийлерин көргөзүп коесуз. Жакшылап караңыз, жакшылап. Болсун ойноп чыкканда. Сүйлөбөйбүз десе акырын сүйлөп коет. Бир. Варианттарыңызды айтып көрүңүз. Варианттарыңызды сиз айтып бериңиз. Ырчайым. Баткенден болот. Болуңуз. Аябай эле жеңилдик берди. Самара Каримова? Жок. Бочка дедиң, а? Сен бочка деген жокмун, бир аз бир аз толураак да. Аябай жакшы эже. Күлүп жайнап, үнү жаман бийик. Сүйлөбөйбүз. Роза Шакирова. Көрүүчүлөргө Кийинкилерди сүйлөбөйбүз. Кыйкырып ырдайт дегенде. Бул кыргыз эстрадасында популярдуу ырчы Мырза. Сиз сүйлөбөңүз. Коён тиш. Айтпаңыз. Вариант. Кыймылдасаң? Мунун кыймылдары кандай экен билбейм. Эме, Сейизбек искет. Жок, Сейизбек болсо мындай болот. Эме? Кандай эмелер бар? Жаш элеби же? Жаш эле. Ырдасаң ырын. Бешке чейин санайбыз. Озуну кыймылдат, ырын, ырда. 1 2
3 Тиш. Таппай калдыңыз Тиш окшойт. ачык, тиш ачык мындай. 4,5 Азыр эле бүтүн болуп калды. Нурлан Насип. Ооба, бул Нурлан Насип. Мен просто булардын эмесин билбей атам. макул. Кийинки ырчы айым, бул айтып коеюн мен. Вообще Жашыр сонундай. чайым. Ооба. Жашыр чайым кана. Ырчы эмен кызы. Ооба. Ырчы айымдын кызы. Ырчы айымдын кызы. Сиз айтпаңыз болду. Малика Динам. Малика Дина. Жок, жакшырды айт дегенде уже кетти эме. Бул акыркысы. Баарын таап койду Гүлмайра майым. Ырчы айым. Айым. Сон. Сонун дедим бул. Турмушка чыккан. Эмнеси сонун фигурасыбы? Билбейм эме. Баары сонун. Кайсы ыры бар эле? Урдабайсыз, албетте көрсөңүз болот. Сизге Жок, жардам озулдун берүүдөн улайында назиктикти отуруп. көргөзөңүз. Өтө назик. Айсел Кадырбекова. Асель Кадырбек, ооба, мынакей туура болчу. Эми кол чабуулар болсун, баардыгын туура Өзүңүз келип элиңиздер Гүлмайра берди, майымга бул кол чабуулар тарапка. болсун дагы. Эми сизди кайра отургузалы дагы Гүлмайра майымды чакыралы, Кана. Мен дагы отуруп алайын, кесиптешим жардам берсиңер, Эки команда болдук окшойт, Каныбек мырзанын баардыгын туура так сонун көргөзгөн үчүн тапты окшойт деп ойлоп атам. Сүйлөп койгон үчүн дагы таптыдан албетте. Баштады. Эми Каныбек мырза Гүлмайра майым көрсөткөн нерселерди таап беришиңиз керек. Кимдерди? Мен айтам да турабы ким бул? Буну айтпай эле коюңуз, ушул адамды айтпай эле коюңуз. Анда таппай калат го? Келиңиз, сиз жакшыраак билесиз, ал дагы жакшыраак билет. Эми кантип түшүндүрөм? Эми сахнада ырдабайт. Басат, сүйлөйт. Мырза. Макул. Кудул. Болду, айтпаңыз. Ооба. Тымар. Мындай арык дайыма сонун стилине кийинет, мындай жакшына. Өзүмө окшош. Макул, бир сөзүн айтыңыз, өзүнө таандык бир сөзүн. Сиз ана ошол эле адам биле турган сөзү. Ошол. Сайызбек Сейткажы. Сизде эмне дейт? Сайыз мага окшошпу сайыз. Жок. Гүлмайра майымга окшош экен. Мага окшош. Кудул. Жаш. Эми кандай сөзүн айтам эми? Нурхат. Насият. Келиңиз, бүтүп баратат окшойт. Ооба. Узак болуп кетти. Узак болуп кетти. Кудул да эми. Мага чоң келдик го экөөбүз. Мага окшош дегенден мындай ойлоно койсоң мага окшош дегенде. Мен толтура привычкаларым бар го. Кызыл, ошону айтканымбы мындай. Мен негизи ончо ушул көрө бербейм да ушул темелерди. Ушул жерден телекөрүүчүлөр дагы тапканга аракет кылса болот экен, анткени телекөрүүчүлөргө көргөзбөй жатабыз. Атам. Так деген билип калдым да. Ырчы мырза. Бекборбиев. Эң сонун. Көп сөздүн кереги жок болуп жатат. Өзүнөн кийин албетте. Ырчы айым сонун ырдайт. Эң эле белгилүү Кыргызстанда. Гүлнур Сатылганова. Туура. Кол чабуулар болсун. Кол чабуулар. Кандай болот эле? Келиңиз. Бишкек сени сүйөм да, короче. Жок, анда аябай эле сиз жакындатып койдуңуз. Бир туугандар бири-бирине аябай жардам берип атышат. Мырзабы? Ооба, мырза. Таппай калсын да эми, сизге бир тапшырма аткарсын да. Гүлжигит ака. Гүлжигит ака. Сатыбек. Мындай башкача. 5ке чейин санайбыз. 5, 4, Данияр Эрматов. 3, Кандай туура айт эле. 2. Бир концертинде бии аябай популярдуу болгон. Концертинде. Кандай бийлеген эле? Бир тилекке каршы окшойт. Же бир аракет кылып көрөлүбү?
Концертиндеги бийди эстедиңизби? Эстей албай атам да, кандай аябай эле бийлегим популярдуу. Кандай эле? Мындай, Мурадилби? Жок, ал Мурадил концерт койдубу? Тилекке каршы болду окшойт. Ооба, Тилекке каршы. Ким болчу? Мирбек Атабеков. Мен көрсөтө албай койдум ошо Мирбек Эстедиңиз беле? Атабековдун. Ооба, Мирбек Атабеков. Тилиңиздин учунда турду эле. Мирбек Атабеков. Эң сонун. Мүмкүн эмес дебейсизби? 5000 сомдон билет болду деп койбойсуңбу партияга? Аны да билбейм да. Келиңиз сизди орундуктардан орун алалы. Болчалар болсун. Ооба, болчалар. Келиңиз орундуктардан орун алып бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде сонун бир оюн болду. оюн орун алды. Ал эми көрүп жатканыңыздар сонун шоу берүүсү. Биз маегибизди алдыга уланталы. Көбүнчө Каныбек мырза көбүрөөк сүйлөдү окшойт. Мен тескерисинче да ойлоп жаткан болчумун. Бирок Гүлмайрам айым аябай мени таң калтырды. Атсам деле болбой сүйлөп салып атты. Негизи куудулдук өнөр боюнча сөз кылгыбыз келип турат. Азыркы учурдагы куудулдук өнөрдүн орду кандай? Анан жаштар баягы куудулдук, мурда куудулдук эле болсо, азыр кийин тамашоо чыкты, анан кийин стендап, азыркы учурда вайн деп чыкты. Ошолорго бөлүнүп кеттиби же ушул жагы кандай болуп атат? Көз карашыңыздар боюнча. Өнөр негизи сиз айткандай 3кө бөлүнүп кетти. Ал стендап башка. Бизде тамашоо такыр башка. Биздики айырмаланып. Такыр башка десеңиз. Такыр башка да биздикичи. Ал экөө эч кошулбайт бири-биринечи. Мисалы үчүн тамашоодо маршруткадагы болгон окуя деп чыгат дагы, ойноп коюшат. Бизде чыгып алып маршруткада болгон окуя деп алып 15 минут ойносоң эл зээрип кетет да. Бизде ошол жагы айырмаланып турат. Токтогул башка, жалбат башка болгондой эле башка экен, э? Башка, өтө башка. Стендап деле өзүнчө бир сонун нерсе, бизде аны жеке номер деп коет. Стендапта мен көрдүм. Бир жолу барып көрүп келдим. Жанагы Жай продакшн. Жок, бир бала алып барды меничи, эме деген. Жана чачы Жакшы түшүндүрөт бул нантып. Ролтун баш ким эле? Колдор. Ролтун баш дедим. Азимхан, Аябай көп кошак кетирип атасыздарбы? Негизи бул акеме бүт нерсе жараша берет. Кудул да анан сүйлөп тойдо деле сүйлөп койсо, кудул сүйлөп. Азимхан алып барды. Сонун экен, мага жакты. Каныбек байке жүрбөйсүзбү? Ушундай стендап болот бүгүн. Мен выступать этем, көрүп келиңизчи деди. Бишкекте бир жерге бардым. Жакты, кенен экен, ошо программаны коюп алып эле суу ичип, өзүнчө кенен да. Сатира жазып аз эле адам, кыйналышпайт. 50дөй адам. Сон жакты өзүнчө алдагы. Ага да катыштырса болот экен. Биздин эме башкача. Ошол эле Азимжан биздин концертке келип, Бишкектеги филармонияда концертке келип, бирок бир аз кыйналды да. Кыйналганын өзү да сезди. Себеби биздин эл аларды көргөнгө болбойт экенин билди да. Алардын программасы биздин зрительге өтпөшүн сезди өзү. Эл эмес десек дагы туура болот окшойт. Эме сиздердин көрүүчүңүздөр, күйөрмандарыңыздар, анан албетте улуулугундагы көбүнчө. Ошолорго бир аз туура келбей калат экен. Бирок жаштарга алардын программасы өтө сонун. Өтөт. Мага да жакты. Жаш деп элестетип кеттиңиз өзүңүз. Ооба, сонун көрүп отурдум. Негизи жаштар арасындагы куудулдук өнөр азыркы учурдагы кызыккандар көппү? Куудулдукка кызыккандар көп. Бирок ошолорду тарбиялап алып чыккан бизде театр жок да. Анан Эми ачуу сиздерден эмеспи? Буюрса ошону сүйлөшүп атат азыр мына чоң куудулдар, агаларыбыз, Айшатамдар. Буюрса жакын арада ачылып калат. Куудулдардын мектеби. Эң сонун ушундай урматтуу теле көрүүчүм, сонун бир фактыларга бүгүн ээ болдук. Жана алдыңкы пландары менен дагы тааныштык. Сонун бир эфир болду, өзгөчө шаңдуу десек болот. Албетте шаңдуу адамдар келип жатканда эфир дагы жайнатат. Албетте анан сиздерге бир эркин микрофон берели. Рахмат, биринчиден сиздерге рахмат чакырганыңыздарга. Гүлназ сага рахмат. Экинчи атпай да окшойт менде. Анан эми ушул Кыргызстанда тынччылык болсун, жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, күлүп жайнап жүрө бериңиздер. Буюрса 6 декабрь филармонияда сиздер менен амандыкта, эсендикте жолукканга чейин. Эң сонун. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, жакшылыктар болсун, ыраазычылык билдиребиз. Дайыма эле ушул биз
иштеп тартып жөнөткөн клиптерибизди ушул музыка каналында жаркыратып сонун болуп коюп берип тура бериңиздер. Чоң рахмат чакырууңуздарга. Ошол аманчылыкта жолугушканга ыраазычылык билдирели. Сиздерге дагы чыгармачылык телефонда айта албаган ушул жерде айтып алды да. Туруңуздар. Буюрса концертти эң жогорку деңгээлде өзүңүздөр каалагандан дагы мыкты деңгээлде өткөзүп алыңыздар дейт дагы сизди сахнага узаталы Гүлмайрам айым дегениңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бир нече көзөрмөмдерден кийин Гүлмайрам Разыкованын аткаруусунда Сопсонун Аяп кой чыгармасын биргеликте окумакчыбыз, дагы ошол музыкадан рахат алалы дейли. Ооба, албетте биз менен болуңуз. Болsun, сөзі оны Бекборбекке таандык. Аяп кой чыгармасы жогорку деңгээлде Гүлмайрам Разыкованын аткаруусунда болду. Ыраазычылык билдирели, чыгармачылыкка эргүү каалайлы. Албетте өзүнүн мукамдуу үнү менен бул ырды дагы бир сонун деңгээлде аткарыптыр десем эч жаңылышпаймын. Жана биздин эфирге да ушул бир туугандардын келингени үчүн дагы чоң ыраазычылык билдиребиз, урматтуу көрүүчүм. Ооба. Ушинтип биздин акыркы соңку мүнөттөрдө сиздер менен көрүшүп жаткан учурубуз. Анан көрүүчүлөрдүн дагы бир жолу эсине салып айта кетели.
6 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кудул Рахман Разыковдун эскерүү кечеси өтөт, анан концерт өтөт. Анан жогоруда көргөн болсоңуздар, биз 4 билетти биздин көрүүчүлөрүбүзгө ойноттук, 2 билетти бир көрүүчүбүзгө, 2 билетти бир көрүүчүбүзгө. Сөзсүз түрдө эгерде утуп алган биздин көрөрмандар сүйүктүү көрүп жаткан болсоңуздар, иш күндөрү эртең Жаш Гвардия бульвары 59-дан дарегинен келип УТРКнын имаратынан алып кетсеңиздер болот. Ооба, сөзсүз түрдө албетте телекөрүүчүм, сиздерди күтүп жаткан учурубуз десек дагы болот, урматтуу телекөрүүчү. Жана ошондой эле 60 мүнөт көз ачып жумганча эле өтүп кетти. Сонун бир эфир болду. Сиздерге дагы кутман кеч тилейбиз жана кийинки берүүлөрдөн амандашканча дейбиз. Алдыдагы иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн дейли. Кызматыңыздарда Айганыш жана Алиман болдук. Аман туруңуздар. Көрүшкөнчө.